менимче. Мурас Юнайтед баштайт. Орест Костик дарбазада ал эми Джулио Сезар биринчи топту тээ үчүн 11 метрдик чекитке топту жайгаштырууда аябай ойлонуп жатат жана топту эң эле ыңгайлуу кылып жайгаштырууга аракет кылууда. Джулио Сезар токтогул командасынын оюнчусу, бразилиялык футболчу, коргонуудагы негизги старттык курамда чыккан оюнчу. Джулио Сезар соккуну аткарды жана гол. Биринчи өтө тактык менен болду. Бул албетте Калысбек Акималиевке дем берет. Калысбек Акималиев Орест Костик топтун багытын таба алган жок. Кийинки сокку Мурас Юнайтедте 80-чи номурдагы улуттук кураманын оюнчусу Эрбол Атабаев. Мурас Юнайтед командасынын пайдасы үчүн сокку жолдоого даярданууда. Сокку узатылды жана бул соккудагы өтө тактык менен эсеп сандарын кайра теңдеди. Калысбек Акималиев дагы топтун багытын таба алган жок. Өтө тактык менен атандашка опокшош соккуну узатты. Кийинки соккуда Омар Мадаминов. Топко келди. Омар Мадаминов. Орест Костик дарбазада. Мадаминовтан соккусу жана гол. Орест Костик бул ирет тапкан эле топтун багытын. Костик соккуну тосуга жакындап баратат. Мадаминовтан сокку өтө тактык менен аткарылган, кубаттуу болгондугу үчүн бул жерде жетпей калды Костик. Кийинки сокку Алимардан Шукуровтан. Албетте пенальтинин сүрү башка. Ушунча стадион, ушунча миңдеген көрөрмандар Шукуровтан сокку жана гол. Шукуровка пенальти жаратпай алган, жарашпайт менимче. Улуттук команданын, улуттук кураманын оюнчусу өтө кубаттуу соккуну узатты. Оң бөлүккө карай. Дарбзан бөлүгүнө карай. Кийинки сокку Султан Бокөлеевте. Султан Бокөлеевтен бир аз көмөн санап жатам. Оюн таласында дагы бир нече учурда топту жакшы тоса албай, бир нече учурларда чийкилик жасап жаткан Бокөлеевтен сокку жок. Бокөлеев сөзүмө түп тамыры менен жокко чыгарды жана эсептен кайра Токтогул командасынын алдыга чыгып кетти. Азим Азаров кийинки топко барууда. Азаров экстра таймда адашпасам оюн таласына түштү. Азаровтан сокку салкынгандуулук менен Калысбек Акималиев таба алган жок. Азбек Откеев кийинки топту тээ үчүн барууда. Откеев дагы экстра таймдын соңку минуталарында оюн таласына кирген. Бирок Азбек Откеевте тажрыйба бар. Тажрыйба жардам берет Откеевке. Откеевтен сокку Орест Костик бул ирет дагы топтун багытын тапты эле, бирок токсо албай калууда. Эсептен кайра Токтогул алдыга чыгып баратат кымбаттуу көрүүчүлөр. Өтө тактык менен аткарып коюшууда. Буга чейин дагы Омар Мадаминовдун соккусу ушундай өтө четке барган.
Байбол Эрмеков. Мурас командасының ушул бөлүккө чейин сүрөп келген оюнчу. Себеби бул Эрмеков гол жаратпаганда Мурас бул бөлүккө чейин жетип келмеген эмес. Байбол Эрмековдон сокку Казбек Акималиев топтун багытын тапты жана токтогулду алдыга чыгарды. Байбол Эрмеков тилекке каршы оңго тепкен Казбек Акималиев. Бул топту Казбек Акималиев таап койду. Элдар Молдожунусов топко барууда, кымбаттуу көрүүчүлөр. Элдар Молдожунусов эгер бул жерде гол жаратса, анда 4-1 финалга Токтогул командасы түз жолдомо алып кетет. Бул оюндагы соңку сокку болуп калышы мүмкүн. Орест Костик дарбазада. Элдар Молдожунусов топ алдында Урмат Баялиевдин ышкырыгы жаңырды жана сокку. Орест Костик! Сактап калды Мурасты. Мына сага мүнөз. Элдар Токтогул командасын алдыга чыгарып кетүүгө бир эле кадам эле. Бир эле сокку эле. Аны тилекке каршы пайдалана алган жок. Бирок Казбек Акималиевде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. 77 номердагы Евгений Лещинский топ алдында. Казбек Акималиев бул топту дагы тосуп койсо анда Токтогулду Казбек Акималиев чыгарган болот. Лещинскийден сокку гол! Мурас кайра эсепти теңдеп жетишти, кымбаттуу көрүүчүлөр. Эми соңку голду жаратканга чейин өтүшөт командалар. 14 номердагы Владислав Трилёпа топко барууда. Токтогулда дагы бир жаралбай калган гол бар. Владислав Орест Костик бул рет топтун багытын таба алган жок. Пенальтинин сүрү башка. Кымбаттуу көрүүчүлөр. Жада калса, экран артында турган биз дагы, балким сиздер дагы урматтуу көрөрмандар комментарийге жазыңыздар. Сүр сезилип жатабы? Темирлан Самат уулу сокку аткарууга барды. Бир гана катачылык азыр Мурастарды тартып коюшу мүмкүн. Темирлан Самат уулунан сокку голго айланды. Эмне деген соккулар жасалууда. Эмоция бул оюнда башкача. Темирлан Самат уулу тепкен, Казбек Акималиев топтун багытын тапканы менен топту тоса алган жок. Команда капитаны 33 номердагы Соломон Кверквелия топ тебүү үчүн 11 метрлик чекитке топту өтө ыңгайлуу кылып жайгаштырууга аракет кылууда. Соломон сокку Орест Костиктен сейв! Костик мына сага Мурасты сактап калган Орест Костик болду. Жана айтканда адашыптырмын. Байбол Эрмеков болду деп. Жок. Костик сактап калды бул рет. Кашифхановдон үмүттүн баары, Мурас командасынын көрөрмандардын, оюнчулардын үмүтүнүн баары Азизбек Кашифхановдо. Ал эми Токтогул командасынын оюнчуларынын үмүтү, көрөрмандардын үмүтү Казбек Акималиевде. Казбек буга чейин кылды эле. Мүмкүнчүлүк берди эле кийинки этапка чыгууга. Элдар Молдожунусов тилекке каршы голго айландырылган жок. Азизбек Кашифханов топ алдында Урмат Баялиев ышкырыгын жаңыртты. Кашифхановдон сокку жана гол! Мурас Юнайтед кийинки этапка чыгат. Токтогул командасы тилекке каршы
Penaltiler seriyasında жеңишти атандашка тарттырып жиберүүдө. Токтогул. Кандай кадам менен бул бөлүккө чейин келдилер. Канча эмгек сарпталдылар. Мурас бирок бекеринен өткөн жылкы сезондун вице-чемпиону, кубоктун вице-чемпиону, буга чейинки жылдардагы кубок ээлери экенин